Адамга эки нерсе тиректеги, бири тили, бири дили жүрөктөгү деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Мына ошол өз эне тилибизди сыйлап, урматтап, аны менен катар эле элдик ырларыбызды, салттуу музыкаларыбызды, жалпы эле өнөр адамдарынын талантын эфирге алып чыккан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы. Бүгүн да биздин студияны жаркырата ажарлуу, таланттуу айымыбыз келип отурат. Буйрузу алдыда тааныштырабыз сиздер менен, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн да студиябызга кадырлуу мейманыбыз келип, кыргыздын өрүк комузу, кылымдын мукам добушу деп өрүк комузун алып келип, бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөргө эзалуу күнүндө бир жакшы маанай тартылайын деп турган таланттуу ырчы айым, көп кырдуу талант десек болот. Алдыңыздарда Канышай Сүйүнбай келип отурат. Канышай, кош келипсиң. Саламатсыздарбы? Студияны көргөнүзгө кубанычтабыз. Атайын алтындай убактыңды бөлүп бүгүн 7 каналдын жалпы көрүүчүлөрүнө бир жакшы маанай тартылайын деп келип отурасың. Дегенде жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир жакшылап учурашалык, саламдашалык, анан кийин кеп баштасак, Жакшы болот. Бардык телекөрүүчүлөргө ысык салам жолдойм. Жаңырган жылыбыз, жакшылыктардын жылы болсун, баарыбызга куттуу жыл болсун. Сиздер менен дагы ушу куттуу студияда көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн эми чыгармачылыкта биз ушул чай үстүндө чакырып чыгармачылыкта кенен баарлашабыз. Кандай жумуштар болуп атат, кандай пландар болуп атат. Негизи эле көп кырдуу талант дегениmin себеби мына ошол Канышай учурда театрда дагы, клубда дагы, ал менен катар эле маданият үйүндө иши кызы көп кырдуу талант эмес экен. Аны менен катар жакшылыктарда иши кызы эл үчүн бир жакшы кызматтарды кылып аткан экенсиң. Эфирден сырткары сүйлөшүп калганда айтып калдың. Учурда азыр Кан шаарында иштеп атам, эмгектенип атам деп ошол жөнүндө дегенде сөздү баштасак. Ал жакта эмне кылып иштеп атасыңар? Ал жакта маданият кандай өнүгүп атат, кандай иштер жүрүп атат? Маданиятка жакшы көңүл бурула баштады. Өзүңүз деле байкасаңыз керек. Жакшы техникалар, жанагындай чоң ушундай LED экрандар келип, аппаратуралар келип, жакшы көңүл бурулуп атат. Мен иштегеним аз эле болду. Ушу дипломду иштетейин, кичине тажрыйба алайын, жата бербесин үйдө деп. Стаж кетсин деп ошо иштегениме аз эле убакыт болду. Солист болуп кирдим. Ошо Ысык Ата райондук мамлекет, райондук мамлекет деген Ысык Ата райондук маданият үйүнө. Азыркы учурда ошол жерде эмгектенип атам. Андан тышкары Нурлан Мамакеев продюсерлик борбордун командасындамын. Андан тышкары ошо жакшылыктарга элдин кызматындабыз. Комузду көтөрүп алып, элдин жакшылыктарына кызмат кылып жүрөсүң. Албетте өнөр адам болгондон кийин элге кызмат кылыш керек. Биздин өнөр, биздин талант ошол өз өнөрдү элге тартуулаш керек. Аларга бир жакшы маанай, жагымдуу маанай тартуулап туруш керек. Анан негизи эле ушул Ысык Ата районунда маданият жагында кайсы белгилүү адамдар иштейт экен. Анан ал жакта дагы ушул жылдык пландар кандай аткарылат экен негизи эле. Эми сен баягы айтып атпайсың, дипломду иштетиш керек, жаңы кирдим жумушка депчи. Негизи эле буга чейин да иштедиң белең, башка бир театрларда же маданият үйлөрүндө? Буга чейин Кемин райондук маданият үйүндө иштегем. Аякта 3 ай иштеп, анан жолдун алыстыгынан кайра иштебей калдым да. Иштебей калдым. Негизи мындай полставка деп коет го, ошондой эле иштебесем мен көп өзү турбайм да бир жердечи. Азыр мага стабилдүүлүк мындай мен жөнүндө эмес да. Тияка кетем, бияка кетип калам. Эми азыр жаш кезде, бойдок кезде эл көрүп, жер көрүп, чыгармачылыктын артында ошондой жүргүм келет да, гастролдоп, жакшылыктарга барып дегендейчи. Анан бир жерде кармалып тургум келбейт да, өзүм дагычы азыр. Ошон үчүн жарымдан эле тоебуз деп 0,5 эле ставкага кирип алгам. Анан мен коллективимдин арасында айтылуу Азиз Батыров агабыз, Ислам Акматов, Айпери Адамкулова өңдүү, Баян Акматова, Турат Жумаев дагы башка чоң деген эмгек сиңирген артисттерден бери ошо кызматташ болуп калдык. Театрда, маданият үйүндө эмгектенишет. Ооба. Жакшы, эми азыркы убакта жалпы ушул өнөр адамдар ар жерде иштеп, өзүнүн оокатын, тиричилигин өткөрүп аткан чагыда. Анан дагы бир кызыктырган нерсе, Канышай Сүйүнбай деп калдым.
мындай атты алып жүрүшүңдүн себеби эмнеде? Бул Сүйүнбаева деп койсок болбойт беле? Мүмкүн биздин көрүүчүлөргө да бир кызык болот болмошпу? Эмне үчүн бул Канышай Сүйүнбай деп? Дайыма эле ошо Канышай Сүйүнбай деп барсам, Сүйүнбай гана деп элечи, дуэткен деп ойлоп ушинте беришет. Анан азыр бизде кызы деген же Ева деп коесуңбу? Ева дегендер мындай өтө актуалдуу эмес го, мындай. Анан уйкаштыгы дагы жакшы да, Канышай, анан Сүйүнбай депчи, мындай тамашалап айтып калам, Жан-Клод Ван Дам дегендей эле депчи. Сүйүнбай бул менин атамдын аты. Өзүмдүн фамилиям Бакирова, негизи. Анан ошо сахнага псевдоним деп коет го, ошого Канышай Сүйүнбай деп атамдын атын алып жүрүү максатында дайыма ошо. Себеби атам бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Атамдын кызы болчумун, эркек кызы. Ошондуктан ар дайым ошо атанын кызы болуп, атамдын атын кошо ала жүргүм келет. Жакшы, мынакей анда эмесе мындай кылалы Канышай. Жалпы биздин көрүүчүлөрдө азыр Канышайдын кандай өнөрлөрү бар болду экен, бул алып баруучу Канышайды абдан мактап атат. Көп кырдуу таланттуу атат деп калышы мүмкүн. Андыктан ардактуу телекөрүүчүлөр, ошол Канышай учурда ушул чыгармачылык менен тыгыз иштеп жаткан чагы, жакында эле ошол клип тарттырдык деп калдың, Ооба. Мына ошол клипти жалпы биздин көрүүчүлөр менен чогуу көрөлүк. Ал кандай клип, кандай ыр, биздин көрүүчүлөр да сенин клибиңе мүмкүн күтүп жаткан болуш керек, Ошондон көп күттүрбөй, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол Канышай Сүйүнбайдын бир жакшы клибин көрөлүк. Андан кийин биз маегибизди улантабыз. Жаңы эксклюзив бүгүн презентация кылып атам. Мынакей биздин 7 каналда алгачкылардан болуп көрүлүп жаткан клип бул. Ошондуктан жакшылап көңүл буруп, назар салып көрүңүздөр. Жаштык өмүрдө армансыз өтсөк эмине, көңүлдө кайгы болбостур, кошулсаң сүйгөн теңиңе, күмүштөй жаштык өмүрдө күйүтсүз өтсөк эмине, жанар жылдызың, жанарсаң сүйгөн теңиңе. Аттиң ай, армансыз жаштык ай, өмүрүң өтсө да алтындай шаттык ай. Аттиң ай,
Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Канышайдын бир жакшы Алтын өмүр деген ырына клип тартылыптыр. Бул клипти мен да азыр көрүп жатам. Мүмкүн сиздер дагы көрүлектер көрүп жаткан болушуңуздар керек. Өзү айтып калбадыбы, Канышай жаңы бет ачар мына ушул 7 каналдан баштадык деп. Анда бизде Канышай эми ушул клип жөнүндө сүйлөшөлүк. Алтын өмүр деп аталган жакшынакай чыгарма. Ушул жөнүндө айтып берсең, каякта тартылды клип, канча доход, расход? Келесте биринчи клиптен мурун ыр жөнүндө айтып берейин, ырдын бир таржымалын айтып берейин. Бул Динара Акулова эжекебиздин репертуарынан Алтын өмүр деген чыгарма. Сөзү Оңолбек Соорбаев, огону Кубик Калыковдуку. Мындан бир 3-4 жыл мурун Динара эжеке мен концертиме бир ырымды тандап ырдап чык деп сунуш киргизген. Анан ошо тандап отуруп, ошо Алтын өмүргө токтолуп, ага жаңы аранжировка жаздырып, негизи бул ыр өзү бат-баттан темпте да, мен болсо мындай орточо темп кылып жаздыргам да. Себеби Азамат Такырбашев агабыз жанагы Мадоннанын La Isla Bonita деген ыры бар го, ошого ылайыктап, ошол стилде жазган болчу да. Анан концертке ырдап чыгып, эл жакшы кабыл алып, бул ырды ошо 3-4 жылдан бери эле ырдап жүрөм. Концерттерде, иш-чараларда, жакшылыктарда көптөн бери эле ойлонуп жүргөн болчумун. Мындай мурун бир жанагы жаңы ырчы болом деген маалдарда бир өзүм кыялданып койгом да. Студиянын ичинде ырчылар менен биргеликте ошондой клиптер мода болуп кеткен да бир убактардачы. Анан ошо Алтын өмүрдү мен Динара эжени кошуп, анан дагы башка ырчыларга сүйлөшүп, студиянын ичинде мен куплеттерин ырдасам, Динара эжекелер жана башка ырчылар мындай припевтерин ырдап берсе деп, мындай ошондой элестетип, клипти ошондой көптөн бери ойлонуп жүргөм, тартсам деп. Бирок бир аз башкачараак болуп калды. Кубаныч Момунов деген клипмейкер, оператор дос балабыз бар. Ошо чогуу бир университетте окуганбыз. Ошол сунуш киргизип калды. Бир съемка кылбайлыбы, кандай ырларың бар деп, анан клиби жок ырларымды жибердим. Жиберсем ошо Алтын өмүргө токтолду да, ал дагычы ушуга тартпайлыбы, жана трековый деп коет го. Ошо трековый кылып эле, сюжети жок эле депчи. Макул деп ал айткан локацияларга барып тарттырдым. Анан ырчыларды эми жөн эле кошпой эле өзүң эле ырдасаң эмне болот дейт. Анан башкаларды кошпосом кошпойм, бирок Динара эжени кошом деп алып мен да көппеттен өзүм мен ошону кыялданып жүргөм көптөн бери деп, анан өзүмдүн оюмду дагы ага айтып съемка кылдык. Биринчи күнүндө Токмоктун бир токойунда тартылды. Өзүңүздөр көргөндөй. Токойдо мурун бир баягы походко барып көрүп койгонсуң, ушул жерден клип тартыш керек экен деп. Андай бизге мындай бактарактар керек болду да, мындайчы фонго. Андан кийин Бишкек шаарынан тартылды, Жержинкадан, поезд жолдон, темир жолдон тартылды. Ошол Динара эже да келип тартылып берди, өзүнүн алыс жолдон келгенине карабай, ооруп атканына карабай, мен да көкпеттен туруп алдым да. Мен разымын, мен тартпасам да эле дейт. Бирок сизди тартышым керек деп өзүмдүн баягы кыялымды аткарбагандай болуп калдым да, кошпой койсомчу. Ошон үчүн сен баягы жакшы клип болду деп турганда ойлойм. бир адамдын өзүнүн кыялы, бир ойлогон максаттары болот эмеспи? Ушул клип тартсам ушундай чыгат болду экен, ушундай. Мен элестетип алгам да ужечи көптөн беричи. Ушундай эл кабыл алат деп. Жакшы. Баягы айтып коет, жаштын тилегин берет деп, жанан чыгармачылыкка мынакей аттанып, ушул чыгармачылыктын үстүндө окуу жайында окуп, билим алып, ушу келатасың. Анан бала кезде ар бир адамдын бир кыялы болот эмеспи? Мен чоңойгондо мүмкүн мугалим болом, мүмкүн саламаттык сактоо тармагында, билим берүү тармагында, ырчылык тармагында деп. Анан ошол кыялдарың азыркы убакта аткарылып атабы? Негизи эле бала кезде кайсыл кыялдар көбүрөөк кыялданчу элең? Мен эмне болгуң келчү эле? Мен биринчи хирург болом дечимин, андан кийин милиция болом дечимин, милиция болом деп, андан кийин балерина болгум келчү. Кийин кайраак өттүм. Чыгып, анан кийин моделер конструкторда окудум, дизайнерликте кийим боюнча. Бирок ал меники эмес экенин түшүнүп, анан кийин музыкага келдим да. Бул музыкага келиш үчүн мен өзүмдү көп тармактан издеп жүрдүм десем болот да. Себеби мен бул ырчылыкты, музыканы хобби катары алып кетейин деп башка эле кесипте окугум келчү да. Эки жактан тең болсун депчи, анан болбой эле ошо чыгармачылыкка тартып кетти. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деп коет, кызга деле аздык кылат экен да. Ооба. Ар тараптан негизи өнөрлүү болгон жакшы. Ошол эле убакта мынакей комуз чертип атасың, ырдап атасың, башка дагы бир окуу жайларды бүтүп атпырсың, кесиптерди бүтүп атпырсың. Негизи ошолордун ичинен жакыныраагы, баягы өзүңө жакыныраагы комуз менен ыр болсо керек,
мага жакыныраак негизи эстрадалык ыр. Мен үнүм дагы ошо агайым айтчу, сен үнүң деген фольклор эмес, сенки үнүң ошо эстрадага ылайыктуу Европа стилиндеги үн депчи. Бирок комузумду такыр таштагым келбейт. Дайыма алып жүрөм комузумду. Экөөнү айкалыштырып деле эстрада багыты менен фольклор багытын бириктирип койгом да. Анан азыркы учурда сиз айткандай алып арычылыкту дагы, ошо ырчылыкты дагы, ырчылыктын баардык жанрын дагы, анан ошондой эле элдин жакшылыктарында тамадалык кызматка дагы аябай сунуштар көп түшөт. Тамадада болуп коесуң. Тамадада болуп коет атабыз азырчы, ошо элдин суроосу мененчи. Негизи андай деле оюм жок болчу. Анан ырдаган жерге мындай ырдап барсаң эле, эми сен жакшы сүйлөйсүң го, эми кичине тамадабыз жок эле, өзүң эле бирдеке кыла берчи деп атып, мындай ташалтып коюшту да. Анан баягы айтып эмеспи, спрос болсо дагы сунуштарың болот депчи. Ошон тамадалыкка дагы мындай жакшыраак киришсемби деп да ойлонуп кетип атам да кээде. Жакшы, мынакей Канышайдын абдан алдыда пландары көп экен. Анан мына ошол клиптер боюнча суразам. Кайра келип клиптерге өтөлүк эми. Мына ошол чыгармачылыкты аттагандан кийин азыр Алтын өмүр деген бир жакшы чыгарманы көрбөдүкпү? Андан башка дагы жакшы клиптериң бар экен да. Тартылган клиптерин көрүп жүрөбүз. Азыркы убакта соцсеттерден, Instagram, Facebook баракчаларынан анан ошол клиптердин баягы доходу бардыгы эле баягы акчага такалат эмеспи? Ал жакта кандай кыйынчылыктар болбойбу? Же ата энең жардам берип, бир тууган урук деген, же бардыгын өз күчүң менен иштеп отуруп тартып атасыңарбы? Клип аябай бир жакшы машинанын эле акчасы чыгып кетет да, эми жакшы клип болгондон кийин. Мен ата эне, туугандарым моралдык жактан дайыма колдоп турушат. Материалдык жактан болсо ошо өзүм эле иштеп жүрөм, бирок Нурлан Мамакеев менин продюсерим аябай жакшы техника жагынан, студия жагынан, ошо негизи ошол адам мындай жакшы колдоо көрсөтүп атат клиптеримечи. Бирок мен Алтын өмүрдө өзүмдүн жана корпоративтерден тапкан каражатыма тарттырдым. Бул эң негизги өзгөчөлүгүн айтып кетейин. iPhone 15 Pro Max телефонуна тартылган клип. Бирок башка клиптерден калышпай 4K форматы менен жакшы мындай сапаттуу тартылды да. Клип болду. Көрүнүшүн биз көрүп жатканда абдан кызыгып менен караган, баягы анча-мынча күчтүү камералар менен свет дагы колдонгон жок, башка техникалар колдонгон жок, ошо iPhone'дун өзү менен гана. Күндүн свети эле кандай тартылса эле, ошо жаратылышыбыз кандай болсо, аба ырайы кандай болсо, ошого ылайыкташтырып эле тартылды да. Естественный деп коет го. Азыр эми заман баягы жетишип калбады, бардыгынын колунда iPhone телефон бар, кармай калып тарта калышып эле TikTokто жана башка чакан бир атайын видео роликтер тартып атышпайбы? Бул жагы да жакшы. Эми мүмкүн ушул эфирди көрүп жаткандар болсо, сени туурап бардык iPhone менен iPhone менен кинодо эле тартышпады эле. Клип тартып калат. Жакшы, Канышай айтат экен, колго алып комузумду, кошоюн добушумду, берилип сұранам бир карап коюшуңду депчи. Ана биз бир ырдап коюшуңду деп сұраналык. Атайын бүгүн эми комузду алып келгенден кийин ырдатпасак болбойт. Келиңиз биздин ысык чайдан ичип, андан соң комузуңузду алып жалпы көрүүчүлөргө бир жакшы чыгарма аттарып бериңиз. Башында айтып кетпедимби? Ошо фольклор менен эстраданы айкалыштырып жүрөм деп, же ошондон бир байкап көрүңүз, Байкаңыз болбосо башты чайкаңыз дегендей. Жалпы көрүүчүлөр менен байкайлы канда, келиңиздер. Күндөр жаңырап, күнөсүз бир сагынап, күтүп зарыгап, көргөндө көздөр чагылар, сүрдөп барыштан, сүйүп алыстан, сүрөтүн карап жалынар, ойлор жарышкан, курчап алышкан. Ай, асыл жансың ай,
ай жигит сезбеди азгыра берди ардайым анын элеси ай жылдап күндөр алдыга сүйрөп айдагы сүйүк эмеси кагып канаты бактым табасын ай ай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай 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 асыл жансың ай айдай жаркырап аздан калкыбай ай ай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай 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 асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай асыл жансың ай айдын нурундай Кол чалар болсун, Каншай Сүйүнбай болду бизде абдан сонун чыгарма. Негизи эле мына ушул комуз чирткендерди карасаң, эстраданы комузга салыш деле өтө кыйын болсо керек, а? Көбү сала албаса керек. Мага кыйын деле эмес. Оңой эле. Мага оңой эле. Себеби мен комузду слух менен чертем. Укканымды чертип кете берем да. Турган жерден. Ооба. Кандай эр болбосун. Ооба. Салттуу музыка Англисче деле, орусча деле. Салттуу музыка деп азыркы убакта атайын салттуу музыка жумалыктары, салттуу музыка күндөрү өткөрүлүп белгиленип атпайбы? Анан негизи эле ушул эстрадага өзүң жакыныраакмын деп калдың. Анан комузду алгандан кийин айла жок фольклорго ырдашка туура келет экен да. Же баягы жакшылыктарда, тойлордо көбүнчө комуз мененби же эстрада менен берилат? Ар кандай универсал болсоң бардык жерге кете берет экенсиң да. Анан баягы аппаратура жок мындай минусовка менен ырдаганга мүмкүн болбогон жерлерде комуз менен ырдаган аябай ыңгайлуу эмеспи? Көчөдө, үйдө де. Үйдө, көчөдө деле мага өзү негизи үй тойлор көбүнчө жагат да. Үйдө кызмат кылган жагат, комуз, аккордеон, шылдырактын ортосунда. Мындай элдик ырларды ырдап, ошондой жаштар комнатасында жаштарга ылайыктуу кылып ырдап, ошондой жагат да көбүнчө. Сага көбүнчө ошол үй тойлор жакса, бизге көбүнчө ошол сен эстраданы комузга салып ырдаганың жагып атат негизи. Анан дагы бир ырдатпасак болбойт окшойт, Каншай. Себеп дегенде абдан сонун азыркы мына ошол Мирбек Атабековдун жакшы чыгармасын комуз менен ырдаганың биздин көрүүчүлөргө дагы жагып жазса керек. Кесире мен ичине лирикалык чыгармаларга келип жакшы бир чыгарманы аткарып берейин. Роза Аманованын аткаруусундагы бир жакшы чыгарма «Жолугуга бир келсең эмне болмок» деген саптары бар ырдап эле. жазгы гүлдөй жайнаган жамалыңды жыттабастан арманда каламынды жолугуга бир келсең эмне болмок убактыңды ушунча аядыңбы кызыл гүлдөй жайнаган жамалыңды
экөөбүз кездешербиз кездешкенде бул күндөрдү эстешербиз ара жолдо калбайын ыйламсырап суранарым башкага кетпесеңиз жолугууга бир келсең эмне болмок убактыңды ушунча аядыңбы аядыңбы Вали кол чалар болсундар эмес бекен деп айтат го тойлорго барганда ушинтип калышабы. Ай сонун чыгарманы аткарып бердиң, биздин көңүлдү көтөрдүң деп. Бир суроо берейин, кыска нуска жооп берсең, баягы айтып калат го көбүлө ырчылар таң эрте туруп, же болбосо кечте деле кайсыл эфирге барбасын, радиого барбасын, тамагым ооруп калыптыр депчи. Негизи эле ушул үндү кандай кылып тарбиялап атасың? Сенин тамагың оорубайбы? Мен тамагым ооруса деле дайырам. Үнүмө жанагы аябай деле мындай монтип апестеп кам көрбөйм. Себеби ошого көнүп калат да үнчү, анан кичинекей эле желтирип калса же бир аз эле ооруп калсаң, уже үн чыкпай калат да. Ошон үчүн мындай көңүл деле бурбайсың. Муздагын деле ичем. Муздагын деле ичем, газын деле ичем, семечкасын деле чагам. Бирок жана аябай маанилүү мындай запистер болгон же концерттер болгон убактарда бир аз бир жумадай мындай абалды токтотуп туруп, үнүмө жакшы кам көрөм. Чучук май жеп, майлап сүттөп дегендейчи. Бирок мындай негизи көп деле мындай аяп монте бербейм да. Бапестей бербейсиң. Бапестей бербейм. Себеби мындай жана кичинекей балдарды деле аябай жылуу кармасаң, кичинекей желден эле ооруп кала беришет го. Үн деле ошондой деп ойлойм да. Туура. Рахмат Канышай. Бүгүн келип атайын биздин студияга келип, ушул кечте биздин көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрдүң. Талантың абдан ташкындай берди мындан ары дагы. Сонун чыгармаларды аткарып бердиң. Алдыда клиптерди тартып, деги эле ушул тынбай иштеп аткан учуруң экен. Ийгилик каалайбыз. Баягы жаштын тилегин берет дейт. Жаш кезде эмне тилек кылсаң, жараткан Алла ошонун баардык тилектерди берет экен. Ошол тилектериңе жет. Биздин эфирге көп келип тур. Мынакей бүгүн биздин мына ушул студияда биздин эфирде Канышайдын бир жакшы ырынын бет ачары болду. Аны көрдүңүздөр. Буюрса мына ушул Канышайдын баардык соцсеттеринен дагы мүмкүн көрбөй калсаңыздар көрсөңүздөр болот. Аны менен катар эле мына ушул чай үстүндө сурашуу программасынын YouTube, 7-каналынын YouTube, Instagram, Facebook баракчаларынан да көрсөңүз болот. Эми эркин микрофон берейин. Анан убактыбыз тарып баратат, бүтүп баратат. Эфирди жыйынтыктасак, жакшы болот. Буюрса кыргыз элимди ушу 2025-жылы чыгармачылыгы менен көптөн жакшы тарткылап турам деген ойдо ошо кириштим. Ошон үчүн эле эң алгач эле клиптен баштадым. Анткени буга чейин бир 2 жылдай жанагы бир аз чыгармачылыктан мындай проекттеримди, ырларымды жаңы клип мындай тартуулабай калдым да. Андыктан ошо быйыл жакшы ийгиликтүү жемиштүү жылдардан болот деп ишенем. Эң башкысы аманчылык болсун. Жаманчылыктын баарын аманчылык жеңет дейт. Элибизде тынчтык болсун, согуш болбосун, токчулук болсун, молчулук болсун, анан кыргыз элимде той бүтпөсүн, анан кызматын албетте бизге жүктөсүн дегендей. Рахмат, мынакей. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Кийинки эфирге чейин сак саламатта калыңыздар. Буйруза келип тур. Өзүң айткандай биздин эшик ачык 7-каналдын ар дайым сенин чыгармачылыгын колдойбуз. Элдик таланттарды ар дайым 7-каналдагы чай үстүндө сурашуу программасы колдоп келет. Келип чыгармачылыгында эмне жаңылыктар болуп атат, кандай жаңылануулар бар, келип бизге айтып, эфирге келип турсаң эшигибиз ачык. Сиздердин жамаатыңыздарга дагы ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер 7-каналдагы чай үстүндө сурашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин студиянын коногу Канышай Сүйүнбай деген таланттуу чайым болду. Буйруза алдыда тамадалык кылам, турган иштер, пландар көп дейт. Анын баардыгын сиздер 7-каналдан көрүп турасыздар, билип турасыздар. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.